Biz hazır Karakılca rayonunun Olaytala ayıl hökümetine karaştуу Kır Jol участкасында turabız. Uşul mına артымda көрүнгөн жерде былтыркы жылы микроқорық ачуу боюнча Кыргызстанда 5 микроқорық ачуу боюнча конкурс жарыялаган экен. Ошо конкурска катышып, конкурстун негизинде биз ошо Салааташ микроқорығын ачууга жетиштик. Конкурстан утуп. Салааташ микроқорығы деңиз деңгээлинен 1500-1600 метр жерде турат. Аянты 10 гектар. Ошо бүгүнкү күндө мына бүгүн алып барып ошол рекламный щитти ошол жерге орноштуруп келип атабыз. Негизинен бул жерде ошол корукта корукка тиешелүү эрежелердин баары сакталат, Кудай кааласа. Анан багыты биз ошол жерде уже жок болуп кетип аткан биотүрдүүлүктү сактоо максатында ушуну түзүп атабыз. Негизгиси ошол жерде биз жок азымды тандап алдык. Кээ бир аймактарда, Кыргызстандын кээ бир аймактарында мандалак деп айтылат. Орусчасы тюльпан. Ушул жок азымды сактайбыз деген темада алып атабыз. Андан сырткары ошол биздин дегеле ушу биздин Каракылжа өрөөнүндө өскөн чөптүн түрлөрүнү сактап калуу максатында ошону ошол жерде ошону көбөйтүү максатында ошол жерде башка жайыттарда жок болуп кетип аткан өсүмдүктөрдү ошол жерде өстүрүп, анан кийин дегеле жанакы илимий иштерди ушул жерде жүргүзүп, кайсыл чөптүн түрлөрү бар эле, кайсыл чөптүн түрлөрүн калыбына келтире алдык деген бир кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошону салыштыруу иретинде ушул иштер жүргүзүлөт. Андан сырткары мектептерде биология, география сабагын мугалимдери менен да биргеликте иштерди жүргүзөбүз бул жерде. Илимий иштер жүргүзүлөт Академия науктан. Анан жакында Кудай буйрса ушул институтта Ош жогорку окуу жайларында, Жалал Абад жогорку окуу жайлары менен биргеликте меморандум түзүп, ошолор жаз мезгилинде, жай мезгилинде келип, ушул жерде практикалык сабактарды өткөрүүнү пландаштырып атабыз.